Алдыдагы эфирибизди маданият тармагындагы жаңылыктар менен улантабыз. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү эфирибиз Кыргызстандагы акын жазуучулардын орду, алардын көйгөйү жана эмгектери тууралуу болмокчу. Ошол эле учурда биздин акын жазуучуларыбыздын чыгармалары учурда дүйнөлүк рейтингге чыгып, чет тилдерге да которула баштады. Бүгүнкү эфирибиздин коногу акын жазуучу, котормочу журналисттер союзунун жана Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Наргиза Карасартова. Саламатсызбы? Бүгүнкү эфирибизге кош келиптирсиз. Алгач айтсаңыз, сиздин китебиңиз жакында эле ошо Лондонго китебиңиз жарык көрдү. Ошол тууралуу өзүңүздүн китебиңиз, чыгармаңыз тууралуу. Рахмат. Биринчиден айта кетсем, Leah and Aya the Sewing Doll деген китеп чыкты. Бул Англиядан китеп чыкты. Негизи бул оригиналдуу китеп эмес, бул жөн эле макет. Оригинал китебим еще келген жок, бул макет. Анан негизи мен айта кетейин, мен жыл сайын конкурска катышам. Открытая Евразия деп, Open Евразия деген конкурска катышам. Анан ошол конкурста ар кандай номинациялары бар. Публицистика, журналистика, детская литература, иллюстрация. Мен өзүм 2020 жылы журналистика, публицистика жана кичинекей балдар үчүн номинация, кичинекей балдар үчүн адабият деген номинацияларга катыштым. Ошо жыйынтыгы боюнча мен журналистикадан 2-чи орун алдым. Кичинекей балдарга адабият кичинекей балдарга топ 10 деп коюшту. Эми эң мыкты 10 авторлорго кирдим. Анан биринчиден алдым, публицистикадан 1-чи орун алдым. Анан ошо менин грантым $5000 болду. Анан ошо негизинен бул китеп чыгып атат. $5000 грант мен колума алган жокмун. Бул жеке эле ошо китепке кетти. Андан башка дагы учурда кандай чыгармаларды которуп жатасыз? Ошол эле англис тилинен кыргыз тилине же орус тилине, ошол эле кыргыз тилинен орус тилинен англис тилине? Мен негизи орус класста окугам, орус садикке баргам, орусча университетте окугам. Азыр деле ошо англисче берем сабакты, бирок орус класстарга берем. Анан негизи өзүм кыргыз болгондон кийин мен кызыгам. Кыргыз тилине да кызыгам, кыргыз адабиятына да кызыгам. Анан 1 жыл болуп калды, ошо перевод менен алектенип калдым. Анан айта кетейин, ошо 1 жылда мен кыргыз тилинен орусчага которуп атам ырларды, авторлорду которуп атам. Ошо мына Петербургда чыккан менин кичинекей, бул жөн эле меники эмес, баардык авторлор бар, бирок ошо менин переводторум бар. Кыргыз авторлордун Нурмама Жоробаев, Перизат Абдалиева деген, Үмүткан Эралиева, Бүбүра Бектенова, Кундузбүбү Маматова деген авторлорду мен орусчаладым. Анан ошентип орусчалап Санкт-Петербургка жиберсем, ошентип алар чыгарышты жарыкка. Анан мен ойлойм, ошентип мен салымды кошуп атам. Бул ырлар негизи 1-чи же 2-чи конкурстарга, бул авторлор конкурстарга жиберсе, ошо ырлар 1-чи же 2-чи орун алып калат. Анан мен аябай өзүм 1-чи же 2-чи орун алгансы эле кубанып калам. Анан негизи айтам, ошентип ойлойм, эми жаман котормо болсо ошондой жыйынтыгы болбойт эле. Анан недавно, жакында эле ошо бир конкурска Славянская лира катыштым. Полуфиналга, ошо переводтор менен полуфиналга чыктым мен. Айтсаңыз, негизи бир китептин үстүндө канча жыл, канча убакыт кетет иштеш үчүн? Негизи айта кетейин, бул көп эле жыл кетип калат да. Мен мисалы бир жомокту жазсам, анан алектенип башка бир ыр жазсам, анан алектенип башка бир нерсе жасайм. Анан мындай ошентип мен грантты утуп калгандан кийин мен ойлонуп калдым, мен эмне чыгарышым керек. Ошондо предложение болду, издательство Hatfordshire Press ошо жыйынтыкты чыгарабыз Лондондон, эмнени чыгарасыңар деп.
мен жарым жылдай ойлондум эмнени чыгарам деп, билбей ырымды чыгарамбы же прозаны чыгарамбы же сказканы же публицистиканы же ойлонуп анан ойлондум ошо кичинекей балдарга эле жыйынтык чыгарайын, мындай санасам ондой жомокторум бар экен, анан ошонун баарын чогултуп, анан ошонун баарын англисчеге котордум, өзүм эле отуруп котордум англисчеге. Бирок Англиядан редакциядан өттү. Тимур Ахмеджанов деген иллюстратор бар, ошо анан ошол менин китебимди редакциялады. Анан Светлана Насымбатовна деген художник, ошо менен сүрөттөр да кирген турбайбы китепке? Сүрөттөр да кирген, ошо Света эже менен иштештим ошо сүрөт боюнча. Негизи эле ошо сиз башка мамлекеттерге ошо китеп чыгаруу үчүн, ошо китепти ишке ашыруу үчүн биздин мамлекеттен же башка тараптан бут тосуулар болгон жокпу? Жок, эч кандай бут тосуу болгон жок. Мен ошентип эле ойлойм, ошентип эле мен ошо конкурстан утуп эле ошондо мага бир шанс болуп калды. Ал аябай чоң конкурс болду. Ага 1200 киши катташты. 50 өлкөдөн катташты. Анан ошентип эле Кыргызстан биринчи орунга чыгып эле мен аябай кубандым. Анан өзүм деле ишенбей калдым. Неужели ошо 1200 адамдан мен биринчи болуп калдым. Анан ошентип Кудай жалгап, ошол себептен мени Англиядан публиковать этишти. Ошо биринчи орунду алып Кыргызстандан атын чыгарганыңыз үчүн биздин Маданият министрлиги кандай колдоо көрсөттү? Ошо көрсөтүп атат, СМИге берип атат, сизге чалып атат, эфирге чыгып атам, ошо алар да мени колдоп атышат. Анан айтсаңыз, сиз өзүңүз буга чейин жазуучу да болуп, Жазуучулар союзунун мүчөсү да болуп атасыз. Анан учурда ошо өлкөдөгү акын жазуучулардын орду кандай болуп жатат? Эмгектери бааланып атабы? Сиздин көз карашыңызда алардын кандай көйгөйлөрү бар элге жетпеген? Акындын, жазуучулардын, акындардын, жазуучулардын көп эле көйгөйлөр бар. Мен ойлоп атам. Негизи булар жөн эле булар эмес, биз эле жөн эле жасабыз, мындан эч кандай пайда деле таппайбыз. Эч ким бизге тыйын төлөбөйт. Эч ким гонорардык система жок. Ошо совет учурунда сиз билесиз, мындай ыры жазса же газетага же жыйынтыкка чыкса, ошо гонорар төлөнчү. Эми азыр андай система жок, гонорар да төлөнбөйт. Бизге көп эле льготалар жок. Биз ошо өзүбүздүн инициатива менен эле жүрүп атабыз. Эч кандай деле пайда таппай, бирок өзүбүздүн сезимдерибизди, өзүбүздүн рухубузду мындай түшүрбөй, ошону жарыя кылып эле жүрөбүз. Негизи Маданият тармагынын театр бөлүмү болобу же музыка, кайсыдыр бөлүмү болбосун, алар негизи айлык алышат, бирок сиздерде ошо Жазуучулар союзунда айлык барбы? Айлык деген жок, айлык жок деген. Энтузиазм деген бар, инициатива бар, анан ошо бирок ошо ойлойм, ошону көп ойлобуш керек. Айлык же акча каражатты ошо сени ошонун өзүң ошентип ишенсең, бул менин жолум, буну мен жолдош, буну мен тапташым керек, буну мен өсүшүм керек, буну менен иштешим керек десе, ошо менен ошо ой менен эле жүрүш керек. Анан акчаны көп ойлобой, ошо биринчиден ошо максатты коюш керек, мен ойлойм. Учурда биздин ошо Кыргызстанда эле акындарыбыз деле, жазуучуларыбыз деле көбөйүп жатат баргандан сайынчы. Анан айрымдары баягы сапаттуу деле, сапатсыз деле чыгармаларды чыгарышууда. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Сапаттуу, кээ бирлер мындай көчүрүп алып деле, окшоштуруп деле чыгарып койгон биздин бар да жаштарыбызчы. Бул меники деп алгандар.
Ал плагиат деген мындай көчүрүү эле, анан бул меники деген. Кичине бир өзгөртүп коет го өзүнүн Авторский права есть. Бул деген штрафка салынган нерсе, анда эч качан кылбаш керек. Анан негизи ойлойм, иштеш керек көбүрөөк. Көп эле окуйм, бирок көп эле шашат ырыс чыгарганга, көп эле шашат китеп чыгарганга. Бирок шашпаш керек, негизи көбүрөөк иштеш керек. Бир ырды жазып эле анан сразу газетага барып чыгарам деген ой болбош керек. Ал деген отлежаться должно жатып, анан 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдай анан ошону кайра караш керек, ошону кайра оңдош керек. Анан ошондо уже уверенный болгондон кийин чыгарыш керек. А мындай сразу эле жазып эле, шашып эле, ой мен тим эле эң сонун жаздым деген ойдон качыш керек. Сиз канча жашыңыздан баштап жазып баштагансыз чыгармаларды? Мен өзүм 21 жаштан кийин жазып баштагам. Анан ошентип менин эмоциям, чувством болуп эле, анан өзүмө батпай калганда менин сезимдерим, анан ошондо ырлардан баштагам. Анан биринчиден ырларды жазып баштагам мен. Анан ошол учурда сиз ырларды жазып жаткан учурда кандайдыр бир бар эле өзүңүздүн башыңыздан өткөн эмелерби, окуяларбы же турмуштан алынганбы? Сиздики көбү кайсы нукка бурулат? Мен өзүм ойлойм, өзүмдүн жашоодогу нерсени жаздым, өзүмдүн сезимдеримди жаздым. Анан башкаларды деле карап жазгам, конечно, андай деле болгон, но көбүрөөк ошо өзүм жөнүндө жазгам да. Анан жогоруда айтып өтпөдүкпү, ошо плагиат депчи, анан негизи ошондойлордун айынан учурда ошо кыргыз акын жазуучуларынын, баягы көрүнүктүү акын жазуучулардын дагы баркы кетип калган жокпу, баркы кетип калбайбы? Аларга кандайдыр бир көйгөйү жаралып калбайбы? Сиздин көз карашыңызда кандай? Булар жаш жазуучулар плагиат кылыппы? Ал нерсени ойлогон жокмун, билбейм. Анан мен ойлойм, ошо авторский право аябай жакшы сакталыш керек да. Анан плагиат болгон күнү автор ошондой көйгөйдү көрсө, сразу сотко бериш керек же палатага, китеп палатага кайрылыш керек. Буну негизи жок кылыш керек да, мындай нерсени. Анан мейли жүрө берсин дебеш керек, сразу ошону тактап, анан ошол моментти аябай кандай көзөмөлдөш керек да. Мамлекет тарабынан ошо жазуучуларга, жазуучулар союзуна кандайдыр бир колдоо, жардам көрсөтүлүп турабы? Айлык майына жок болсо дагы кандайдыр? Айлык майына жок, бирок негизи анда мероприятие болот, ар кандай презентация болот, чакырышат, анан убакытым болсо барам, убакыт жок болсо барбайм. Бирок негизи мен айта албайм да, мен аябай көп аралашам, аябай көп мероприятияларга барам. Себеби менин жумушум бар, мен иштейм, мен айлык алышым керек, мен ошентип эле жазып отурсам мага эч ким айлык бербейт. Анан көбүнчөсү чакырганда мен бошобой деле калам. Анан ошондой турмуш экен, ошондой, конечно, өзүм баргым келет, тияка баргым келет, бияка конференцияга баргым келет, презентацияга баргым келет, семинарга, бирок баарына катыша албай атам. Жазуучулар союзунун мүчөсүсүз, анан демек сизге окшогон бир канча биздин акын жазуучуларыбыз ошондой бир убакта эле башка жумуштарда иштеп, анан баягы өзүнүн чыгармасын жазып, анан ошондой мероприятияларга, иш-чараларга барып жүрүшөт экен да, анда бизде. Негизи мындай мен акынды көргөн жокмун, балким бар, бирок азыраак да ошо только ошо китепти жазган или только ырлар менен алектенип, мен ойлойм баары эле иштешет, анан ошо бош убакта китептерди жазышат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Наргиз эже бир канча убакыттан бери өзүнүн чыгармаларын жазып, орус, англис тилдеринде чыгармалары ар дайым жарык көрүп келет. Андан сырткары жакынкы күндөрү эле англис тилинде ошо жомогу Лондондо китеби чыгарылып жарык көргөн болчу. Назира эже, айтсаңыз, алгач ошол сиздин Лондондо жарык көргөн китебиңиз тууралуу. Ошо Великобританиядан мына журналга чыктым, Oka People деген, анан
40 эң мыкты Евразиядагы адамдарга кириптирмин. Ошо мен аябай кубанычтамын. Анан ошо Кыргызстандан мен, анан Аселя Рыскулбекова деген кыз кириптир. Анан бул башка өлкөдөн да көп эле кишилер бар, 40 адам бар. Анан мен ойлойм, бул деген жакшы эле нерсе го Кыргызстанга, анан жеке мага деле. Дагы айта кетсем, «И лишь и плетёная история» ошо комикс Тимура Ахмеджанова, бул англисче чыккан китеп. Анан англисчеден мен орусчага которгом, бул деле ошо Англиядан чыккан китеп. Дагы айта кетсем, «Нити» деген жыйынтык, ошо бул деле Англиядан чыккан китеп. Менин биякта публицистика, статья ошо бир ветеран боюнча, кыргыз ветеран, Акынбек Күрүчбеков деген акын боюнча публицистикам бар. Ошол. Анан болду. Чоң рахмат, сиз биздин эфирге келип бергениңизге, алдыдагы иштериңизге, ошол эле китеп которуудагы иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым аман болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыргызстандагы акын жазуучулардын орду, алардын эмгектери жана көйгөйлөрү тууралуу кеп кылдык. Биздин Борбордук телеканалды социалдык тармактардан да көрүп, өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды да окусаңыздар болот. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Саламатта калыңыздар.